Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Анда эмесе балдар, биз сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин өтө турган тема бул күз мезгили. Айткылачы балдар, күз мезгили силерге жагабы? Азаматсыңар балдар. Чындыгында күз мезгили аябай сонун мезгилдердин бири. Күз бул жылдын өзүнчө бир кереметтүү маалы эмеспи? Балдар, мен силерге күз мезгили боюнча кыскача маалымат берип өтөйүн. Анда кулак салып, тынч угуп отурабыз. Күз бул жылдын өзүнчө бир кереметтүү мезгилдеринин бири. Бул маалда мээлүүн, алкактуу өлкөлөрдө асман көк болуп, табы кайта түшсө да, күн жаркырап тийип турат. Ал эми түнкүсүн аба салкын болот. Балдар, силер жалбырактар эмнеге ар түрдүү түскө боёлоорун билесиңерби? Же болбосо билгиңер келеби? Анда угуп тургула. Ар нерсе кызыккан адам жалбырактын түсү эмнеге өзгөрөөрүн да билүүнү каалайт. Натыйжада ар бир жалбырактардын сабагын түбүндө ажыраткыч катмар пайда болот. Ал тыгын сымал заттан турган катмар жалбырактын бактын башка бөлүгү менен туташкан зат алмашуу жолун жабат да, акыры жалбырактардын түшүнө алып келет. Мына ошентип балдар, жалбырактар ар түрдүү түстөргө боелуп, акырындык менен башка түстөргө айланып жатып, жалбырактар бактан түшө баштайт. Мына балдар, күз мезгилинде өзүнчө керемети бар экен. Аны дагы билдик. Анда балдар, саламатта калгыла. Силерге бүгүнкү тема боюнча тапшырма күз мезгили боюнча өзүңөрдүн түшүнүүңөрдү кийинки сабакта айтып бересиңер. Анда балдар, саламатта калгыла. Ийгилик силерге.